баягы карганын көзүн чукубайт дегендейчи, медиктерге айттым мен, чукубагыла. Правоохранительный органдар эле алардыкын чукуйт. Шунчалык элдин арасында бул больницанын эмеси чүп кетиптир да. Ошон үчүн травматологияны экстренде алып кетип атабыз. Национальный госпиталгачы. Бул жер унутулсун. Унутулгандан Памир Муратович айтып атам, мурдакыдай эле болду, экстрен травматологияны алып келели деп. Экинчиден мага суроо берип атышат да, ушу травматологдор каяка барат депчи. Анталия дагы бар. Травматологдор каяк десе алчу да? Я же каяк десе алчу да травматологдор. Анталия дагы. То есть эң жакшы пансионаттарда травматолог риза болот да, ошол жака риза болуп жата бергиле, акчаңарды корот дейчи. Мен Памир Муратовичке айттым, бир дагы травматологду бияка калтырбайсың. Манаевке айттым, алсаң ал, албасаң алба дедим. Бирок Манаев Турциядан, Германиядан, Россиядан которуп эмел чыгыптыр да, ал балдар келишиптир. Бирок мен айттым, бул жерде дагы эмне жакшы травматологдор бар, ошолорду алгыла, алар иштесин, алардын семьясы бар. Мен бирөөнү эле бир эле кишигечи, жок эки кишиге мен тартам да. Мен лечащий врачым 10 жылдан бери Мансур баспай калганда, бирок акыркы кезде бул бузулду. Мурун укол кылганда 6 айга жетчү да. Укол кылганда Мансур чөтө 10 күнгө эле жетти эле баспай калып атам мен. Я кайра келип турсун дейсиңби? Я Мансур. Бүгүн араңыбас келдим. İşte kalganlarımızlar başka jaktan istegilе жумуштучу. Men karakтерим жаман да, эгер силерди бирөө алып койсо, бул Памир Муратовиччи, эртеси күнүнөн жумуштан алып таштайм да. Манаевда да ошондой кылам да. Эң эле начар Гүлдө турат, биз чогуу окуганбыз, эмеде институт эле начар болчумун. Мен баары эле жаман көрчүсү, характерим боюнчачы. Кыздардын бардыгы салондашчу эмес. Бир көйнөгүң бар болчу, бир сүйүң бар болчу. Булар деген баары эле карап турушчу да, депчи. Ошо ойдо эле калып калгам да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, башка отделенияларды мынакей Памир Муратович аласыздар дагы жаңы история башталыш керек. Эгер биз минтип оңгол болсокчу, оңголбой калабыз. Кыргызстан оңголбой калат. Эң эле жакшы адам Токтойм Үмөталиев экен. Токтойм Үмөталиев чыгып кетиңиз десемчи, беркелчи балам дейт, ии десем, бири-бирге сен менен чыгам дейт. Мен Жумалбек эмес, мен Исманкул эмесмин дейт. Бири-бирге чыгасың дегенде коркуп кеттим. Мен көтөрүп чакман турат да. То есть муну айткан себебим, ал айтты, законных основаниях чечели. Мен абдан көп акча балаш этип койдум беле. Азыр мынакей журналисттер айтып тур $500 000 депчи. Андай акча Минздравда жок, айтат, биз же Минздравды сатып алабыз, же болбосо чогуу иштетебиз, ар жерде компьютерный томограф тиги буларда абдан чоң эмеси бар экен да. Анан мен ойлойм, Чаткалда, Ат башыда, Чоң Алайда травматологдор жок экен Памир Муратович. Ошол жака барып иштеп келгиле, аякта деле Кыргыздын элдери, аяктан деле аттан жыгылып кетип буттары сынып атышат да. Алар деле квалифицированный помощь күткүсү келип атышат. Бияктагыдай кылып доллар менен албайсың, аяктан козу берет экен сразучу. Козу деле жетет да, я МТС. Козу деле жакшы да, сатсаң долларга сатасың да. 1 апрелден баштап 50%-ке көтөрдүк. То есть бул деген эмне деген сөз? Базисный оклад 15 000 сом болду. Базисный оклад 15 сом болсо, участкаларга аларга кошулуу антимитив 25-30 000 сом болот. Стационардыкы
7,5 болчу, базисный менен 11 миң бирден болот да. Автоматически кошулса 20-25 миң. Киши категориясы болсо да 5,5. 5,5 кошулот. То есть силер 1000 киши болуп бул жердегилердин бүт бардыңар да, мен эң жаман жеримчи, ошол жерде тартып алгандарын көрүп атам да бир-бирденчи. Канча аял бар, канча эмеси бар, исилдеп атам да. Анан ошолордун баардыгынчы мага келишет да. Эмнеге чыгып ойлоп көрсөңөр, мен тийип турсамчы, жумай каткырып күлүп атат, тиякта туруп алып баарыңар Бейшеналиев чык, Бейшеналиев кет деп атасыңар да. Мен деле кыргызстандыкмын да. Чыгып келейин дедим, анан кийин характерим жаман да. Келсем ошол жерден урса кетмекпиз дагы. Аңдап турат. Биринчи институт окуп жүргөндө баарын сабачымын да менчи. Ал жерде сабакмын баарын. Анан кой дедим да, могу эмелер видеого тартып алгандан кийин депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир жерге барганда өзгөрдүм, башыңар менен барышыңар керек да. Бирөө өл десе өлүп. Ойлоп көрсөңөр, мен ойлондум да, мен силерди абдан жалкы болуп калды да. Жумайбек аялыңарды бер десе берет турбайсыңар, силерчи өзүңөрдүн аялыңардычы. Ушуга чейин барып турсуңар да. Каякта өзүңөрдүн мындай эмеңер бар да. Түшүнгөн жокмун менчи. Чыккыла дегенсе чыгып алып турсуңар тиякачы. Мояктан келип алып турсуңар дагы, мен жана жаш балдардын баарын чогулттум, айттым, силер деген түшүнгөр жок. Келечегиң астыда дедим. Заң министрди киргизбей койгон деген эмне ал? Бул нонсенс да. Турабы? Мына завес өтөп. Заң. Анан каяктагылар сүйлөп, мен жөнүндө сүйлөптүр, жанакы ыйлап чыкты, жанакы ларинголог бар турбайбы? Айттым да, э? Жүрөбү? Келмей калса. Какое отношение он имеет к травматологии? Чачы ак экен, чачын өзүм айтпасам кырдырып кой депчи. Ал түшүнбөйт экен меничи. Ошода чыгып каяктан сөз айтып атыптыр. Кечирип саптыр тең, Насыровго барып кечирип кой, мен Бейшеналиевден на коленях туруп кечирим сурайын депчи. Эркек болгондон кийин кылдыңбы? Андайдычы. Кайрылып келбеш керек да, кетип калыш керек, кечирим сурабай эле. Турабы? Эркексиң сен. Үйдө деген аялдарың турат, балдарың турат. Эркек деген ат калыш керек да. Калгандарын айтпай эле коеюн. Бир бололу, чогуу бололу. Келаткан Ноорус майрамыңыздар менен баарыңыздар менен куттуктайм. Амбицияны токтотуп эртең саат 2-ге келгиле. Травматология центр имени Сатын Жумакбатов ачылып атат. Мага суроо коюп атат, кыз иштейт деди, кыз иштебейт. Кызын жолотпойбуз ал жергечи. Главный травматолог Минздрава мен фамилияң ким? Кудайкулов беле? Туруп койчу. Главный травматолог Кыргызстанда Кудайкулов болот. Ушул политиканы Мансур өткөрөт. Кимди алам десе алат, албайм десе албайт. Кандай иштейм десе ошондой иштейсиңер. Кол чаап койбойсуңар. Азыр суроо берсеңерчи, каякта суроону бересиңер да? Турабы? Антпай эле ден соолукта болдар, ишиңерде игилик болсун. Памир Муратовичти мен убагында келип представлять ете алган жокмун. Памир Муратович, сиздин ишиңизге дагы билем. Баары эле курсташтар чогулуп алган турбайбы? Тигине курсташтар бар карап атып. Сен ага тартпа, билгизбей койгула да. Же билгизип уже кучакташып койдуңар. Билгизбегиле. Ата жазып чыгат тиги Бейшеналиев өзүнүн эле курсташтарын бүт баарын эле главврач коюп атыптыр. Абдан опытный. Канча жылдан бери главврач болуп жүргөн. Мен ойлоп атам, азыркы кездеги жаңы коюлуп аткан требованиялардын бүт баарын өзүнүн опыты, өзүнүн способность боюнча Памир Муратович алып кетет. Себеби бул жерде Галиев деген бар болчу, Үпөк Сарсебаев. Билесиздерби? Ошол кандай гана иштеп, кандай гана больница эле. Ошого Памир Муратович алып келиңиз. Ошол убакка алып келип, ошондой главврач болуп, ошондой атаарга чыгып, ошондой кылып кыргыз элине эмгек кылып берсең, мен ойлойм, таркта каласың да. Сизге сөз. Урматтуу коллегалар, действительно ажиотаждар көп болду. Эми ал биз негизи медиктер
Политика менен займайт этпей иштешибиз керек да, принципчи. Анан экинчи вопрос, ушундай вопрос коюп аткандан кийин действительно бүгүн городдун проблемасы большой. Скорый помощь боюнча больнолар жата албай кээ бир моменттер болуп калатат, скорыйдан дагы жоготуп алганчыларчы. Ошон үчүн биздин министр ушул шакка барды, мурунку эмени восстановить эткенгечи. Я ойлойм, Аңкул Сафиевич, мен бул коллективдин какая-то 30-40% тааныйм да, мен бул жерде иштеп кеткен мурунчу. Анан действительно коллектив аябай трудоспособный. Мына мен 1 ай болду. Менин келгениме бүгүн 1 ай болду. Мен 14-ндө келгем. Ушу 1 айдын ичинен бери мен көбүн изучать эттим. Мен сразу келе алып эч кимди эчтеке кылган жокмун. Бүт баарын изучать этип, личный делаларынан баштап финансовый деятельностьтен карап чыктым. Ар бирин биринчи кылып сүйлөшүп атам. Да, проблема көп экен. Проблема аябай көп. Кудай буйрса сиздер менен чогуу чечебиз. Коллегиально болчу. Анан бирден бир просьба, сиз жакында Турцияга кетип атасыз. Ортопед травматологдордун просьбасы, травматологический жана керектүү эмелер аябай жок экен. Жок, уже биздики Эжил Когула сүйлөшүп, уже